Маалым болгондой, Орта Азия, анын ичинде азыркы Кыргызстандын аймагы Чыңгыз хандын империясы кулагандан кийин Чагатайдын үлүшүнө тийген. Мына ушул Чагатай улусунун аймагында бирдиктүү жазма тил колдонулуп, ал тил түркологияда Чагатай тили деп аталып калган. 20-кылымдын башына чейин колдонулган бул жазуу аталган аймактагы түрк элдери үчүн орток адабий тилдин милдетин аткарган. Араб ариби менен жазылган Чагатай тили колдонулган аймак өтө кеңири болуп, доору абдан узакка созулгандыктан бул тилде жазылган чыгармалардын саны да арбын. Айта кетсек, учурда кыргыз адабиятынын алгачкы өрнөктөрү катары окутулуп жүргөн Молдо Кылычтын, Арстанбек Буйлаш уулунун жана ошол доордо жазылган башка кыргыз жазуучуларынын чыгармаларынын тили да Чагатай tilinin ulandısı olup eseptilet. O dönemdeki metinde Nevai'nin metninde var. Burada anlıyoruz ki Nevai'nin ortaya koyduğu Çağatay edebiyatındaki bu metin aslında o dönemde bu topraklarda yaşayan Kırgız, Kazak, Türkmen, Özbek, Азыркы кыргыз, казак, өзбек тилдерин Наваи жалпы түрк тили деп атап, аларды бир тил катары эсептеген. Фарс тили мода кылган коомду бул түшүнүктөн арылтуу максатында тилдерди салыштыруу аттуу эмгегин жазууга киришкен. Бул эмгекте өзгөчө этиштерге, өң түстөргө жана дене мүчөлөрүнүн аталыштарынын уңгуларына көңүл бурган. 100 этишти мисал кылып, бул этиштердин фарсчага бир сөз менен которулбай турганын, 2-3 сөз же болбосо арабча сөздөрдү колдонуу менен гана которула турганын ырастаган. Ал түрк акындарына кайрылып, ыр жазганда фарсча жазуунун кажети жок. Түркчө бир сөз менен айткан ойду фарсча 2-3 сөз менен айтчың керек деп акындарды өз тилинде түркчө жазууга үндөгөн. Буга мисалдарды келтирип, бейиттер менен ырастаган. Мисалы, эмдигече азыркы кыргыз тилинде колдонулуп келе жаткан бир топ этиштерди, мисалы, ыйлатуу маанисиндеги сыктатуу этишин, телмирүү этишин Наваинин чыгармасынан да көрө алабыз. Андан кийинки доорго келе турган болсок, 18-кылымда колдонулган Чагатай тилиндеги Шежере-и Түрк жана Шежере-и Теракиме аттуу Абулгази Бахадыр хандын эмгектери белгилүү. Bugün öğrencilerime de derste okuttuğum sırada şunu görüyoruz ki Çağatay edebiyatıyla yazdığı bu metinin bugünkü Kırgızca... Menin kırgız stüdentlerim bol çıkarmalarda okutkanda abdan oңой жана түшүнүктүү экендигин айтышат. Себеби азыркы кыргыз тилиндеги сөздөрдүн дээрлик көбү бул чыгармаларда да кездешет. Бул доор Чагатай тилинин акыркы мезгили катары каралат. Ошентип, Чагатай доорун кеп кылганда Наваи менен Абулгази Бахадыр ханды айтсак болот. Кийинчерээк Чагатай тилинин уландысы катары өзбек тили пайда болгон деп эсептелип жүрөт. Бирок жакшылап карасак, аны азыркы түркмөн, казак жана кыргыз тилдеринин дагы жалпы теги катары айтсак болот. Бул алгач кыпчак диалекти, анан караханит, андан кийин хорезм, анан Чагатай диалекти катары уланып келген. Ар бир доордон калган эмгектердин жакшы өрнөктөрүн, колдонулган сөздөрүн көрө алабыз. Бул болсо аталган тилдердин өтө терең тамырлаган адабий тарыхы болгонун көрсөтөт. Жана 17-кылымдан кийин бул диалект жок болуп кеткен делген пикирди жокко чыгарат. Yanlış sanıldığı üzere yani sanki 17. yüzyılda birdenbire kesilmiş gibi ya da 15-16'da sanki hiç yaşamamışlar, hiçbir eser üretmemişler gibi bir şey olmadığını gösteriyor. İslamdın simvolikası жаңытылган ай, анан эң башы эле албетте бул келиме-и шахадат деп коебуз. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп уланып атат бул жерде. Андан кийин эле 1309 sene Hicriye'de 1 Mart'ta Pençembe gün Murat Ali Batır Tilaf Kabıl Batır oğlu 57 yaşında 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 57 yaşında
Бу Дарүл Фенадан Дарүл Бекага рихлет эйледи. Аллах Таала рахмет эйлесин. Амин деп туруп, анан аягында ошо биздин улуттук орнаментте чегип койгонун көрүп атабыз. Албетте чагатай тили башка, кыргыз тили башка деп айтуу бул туура эмес нерсе. Себеби азыркы кыргыз тили тил деген эми өнүгөт деп айтабыз. Ар кандай формаларга кугулат. Тилдин жанагы ар кандай сүйлөө речиндеги өзгөчөлүктөргө, өзгөрүүлөргө сөзсүз дуушар болот экен. Анан бая биз айтып аткан классикалык чагатай тили 15-кылымдагы, анан азыр 20-кылымдагы классикалык чагатай тилинен айырмаланган тилди салыштыра келсек, албетте өзгөрүү болот. Себеби 500 жылдык бир мезгилди өтүп атат, башынан өткөзүп жатат. Бул сөзсүз түрдө өзгөрүүгө дуушар болот. Мисалы өзбек тилине, уйгур тилине канчалык деңгээлде тиешеси болсо, чагатай тилинин кыргыз тилине да ошончолук деңгээлде тиешеси бар. Башкача айтканда, ушул азыркы түрк тилдеринин, өзгөчө Орто Азиядагы түрк тилдеринин бул атасы болуп эсептелет. Бул тилди билбей туруп, биз мисалы кандайдыр бир кыргыз тилинин өнүгүү жолун так көрсөтүүгө мүмкүн эмес да. Биздин эле ушу 19-кылымда аягы же болсо 20-кылымдын башындагы орус падышасына жазылган документтер, андан мурунку Кокон хандыгына жазылган документтер, жана башка ушул сыяктуу документтердин баардыгы ушу чагатай тилинде жазылган. Булардын баары албетте өз ичинде классификациялап тилдик өзгөчөлүктөрүн чыгарууга мүмкүн. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ошо биздин өзүбүздүн адабий тилибиздин канчалык деңгээлге тиешелүү экенин да ушулар көрсөтүп турат да. Мындан сырткары Кыргызстанда жана биз айтып кеткен жазгыч акындардан сырткары дагы көптөгөн чыгармалар бар. Азыр биздин кол жазмалар фондунда көптөгөн дагы ошул графикада, араб графикасында чагатай тилинде жазылган көптөгөн чыгармалар бар. Тилекке каршы окулбай турат, адистердин жоктугунан улам ушулардын баары болуп атат. Булардын баарын окуш керек. Бул жок дегенде эле ушул 17-кылымдан 20-кылымга чейинки кыргыз тилинин кандай абалда болгонун, кайсы баскычтарды, кайсы жолдорду басып өткөнүн, кантип азыркы деңгээлге келгенин дагы ачык айкын көрсөтүп бере турган бир булактар деп айтууга болот.